бала бакчада орус тилдүү болуп калыптанып бүтүп, кыргызча түшүнбөй калганбыз. Анан агам мектепке бар чукуракка жеткенде, ал 7 жашта, мен 5 жашта. Ата энем карап туруп, ошондо союздун дооруда. Кой булар орус болуптур, болбой калыптыр деп, анан күчтөп кыргыз мектепке беришкен бизди. Бишкекте ошондо 3 эле мектеп болчу кыргыз тилинде. Ошонун бири микрорайонда 30 мектеп бар эле. Кыргыз мектеби эмес, аралаш кыргыз классы бар болчу. Тем биз үчүн кыргыз мектеп. Анан ошого агамды берди, анан кезек келгенде мага да келди, мен да бардым. Мен ошондо 1-класска барганда, мен бир башка дүйнөгө баргандай болдум. Бир чет элдик туристтей болуп бардым да. Өң келбети мендей болгон балдар, кыздар, кыргыздар. Эч кимисин түшүнбөйм. Мугалимди да түшүнбөйм. Кыргызча сүйлөшөт. Нөлмүн, такыр түшүнбөйм. Мен бүт орусча калыптанган. Анан дагы жакшы, мага окшогон бирөө бар экен, орусча түшүнгөн, бирок кыргыз тилде билет. Ошонун жанына отуруп алып, анан котормочул аркылуу бүт суратып атып, анан 1 класста аябай кыйналдым. Ошентип анан кыргызча окудук, күчкө салып, тантып, акцент менен сүйлөп, баягы азыр күлөбүз го акцент менен сүйлөгөндөрчү. Мына мен ошону өз башыман өткөрдүм. Анан мектепти бүтөрүнө калганда кыргыз тилин билдик, бирок сүйлөчү эмеспиз. Ал кыргыз тил ал убакта. Коңгуроо кагып, сабак башталганда кыргыз тил башталчу. Анан коңгуроо бүтүп, класстан чыгып, коридорго чыкканда эле бүт орусча болчубуз. Себеби шаарда турабыз. Ошол эле мендей болгон балдар баарыбыз орус мүнөз болчубуз, орус тилдүү болчубуз, бирок сабагыбыз эле кыргыз тилинде болгон.